Тарбия сабактары. Метинбаева Кыныкей. Кара шым. 1972 жыл. Элден ырыскы кетип, жокчулук өкүм суруп турган мезгил. Атам жөнөкөй бир дыйкан. 3 бир туугандын эң улуусумун. 2 иним бар. Бири башталгыч мектепте 1-класста окуйт. Ал эми 2 иним 6 жашта. 1-сентябрь күнү эле атам бизге окуу формаларын алып келүү үчүн шаар көздөй кетти. Айылдын башында жолдун чаңын асманга сапырып келе турган сары автобусту чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Анткени атам шаардан бизге жаңы кийимдерди алып келмек. 6 жаштагы иним жаныма келип, "Ага, атам сага кандай түстөгү шым алып келет деп ойлойсуң?" деди. Эч ойлонбой туруп, "Кара" дедим. Анда мага көк алып келсе керек" деди балалык ой менен. Көп өтпөй чаң жолдон кичи автобус көрүндү. Чуркап жанына бардык. Ичиндеги ата кемде эмес, колундагы баштыктарды күтүп жаткан элек. Атам автобустан түшүп, кубанычыбыз койнубузга батпай үйгө жөнөдүк. Толкундануу менен баштыктарды ачтык. Атам айтканымдай эле мага кара шым, иниме көк шым алып келиптир. 6 жаштагы иним баштыктарды чачып, "Ата, менин шымым кайда?" деди. Атам башын жерге салып, "Балам, акчам жетпей калды. Кийинки сапар сага сөзсүз алабыз" деди. Кечки чайда олтурабыз. Дасторкон айланасы жым-жырт. Бир гана 6 жаштагы инимдин ыйлаган үнү угулат. Эртеси күнү эрте менен 1-сабагыма ак көйнөгүмдү кийип, апам катып жүргөн галстукту тагынып, атам алып келген кара шымды кийип сабакка жөнөдүм. Алдымдан 6 жаштагы иним чыга калып, "Ага, сабактан келгениңде шымыңды кийип көрсөм болобу?" деди. "Жок, чаң кыласың" деп кете бердим. 2 күнү дагы суранды. "Жок, сага туура келбейт" дедим. 3 күнү дагы суранды. "Жок дедимби, жок". 4 күнү суранганда, "Макул, эртең жума күнү сабактан келгенден кийин 20 минутага берип турайын" дедим. Кечинде бир жуурканда 3 бир тууган жатабыз. 6 жаштагы иним колумдан түрттү. "Эмне болду?" деп жиндендим. "Ага, оюңдан кайтып кеткен жоксуңбу?" деди. "Жок" деп тескери карап жатып алдым. Эртеси сабакка жөнөрүмдө, "Ага, эртерээк кел, мен сени үйдүн алдында күтүп турамын" деп артымдан карап кала берди. Мектепте 3-сабакты өтүп жаткан учурубуз директор класска кирип, мугалимдин кулагына бир нерселер шыбырады. Мугалимдин өңү бозоруп, мени тигиле карап, "Балам, сен үйгө бар, атаң сени чакырып жатыптыр" деди. Оюмда иним атамды койбой чакырткан туура деп жинденип, үйдү көздөй жөнөдүм. Жолдо айылдыктардын баары биздин үйдү карай кетип жатышыптыр. Маани деле берген жокмун. Үйгө жеткенимде үйдүн алдында мени иним эмес, инимдин табыты күтүп турган экен. Үмүт менен мени жолдо күтүп турган мезгилде улгайган карыя трактор менен келип, инимди көрбөй сүзүп кеткен экен. Инимдин суранычы менен ага шым кийдире турган күнү ал дүйнө менен кош айтышты. Ата кем табытты колуна алып, "Балам, мен сени мазарга эмес, базарга алып барат элем го, ач көзүңдү"
деп сар какшап ыйлады. Бул Түркиянын белгилүү жазуучуларынын бири Алишан Капаклыкаянын башынан өткөн окуя. Жакындарыбызга аларды канчалык жакшы көрөрүбүздү кечиктирбестен ар дайым айталы. Балким бул кишинин ал мезгилде кийгенге шымы жок, бирок бир тууганы бар эле. Азыр болсо шымы көп, бирок бир тууганы жок. Бир туугандарыбыздын кадырын качан гана аларды жоготкондой эмес, ар дайым сезели, билели жана бир тууган бизге Аллах жана ата-энебиз тарабынан тартууланган аманат экенин унутпайлы. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.